Урматтуу журналисттер, урматтуу коомчулук, өзүңүздөр жакшы белгилүү болгондой, мына 2 күндөн бери биздин ушу Кыргыз-Тажик чек арасында Карамык айылынын жанында посто, ушул жерде чоң алайда чоң чыңалуу болуп аткан, ал боюнча кантип чаралар көрүлгөнүн баарыңыздар көрдүңүздөр, билесиздер. Өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша, өзүбүздүн войскабыз жана башкаларды биз тартып келип, бул жерде кармап турганга, жана элдин коомчулуктун ушул жерде жашаган элдердин Карамык, Каратейит, Жекенди айылдарынын жана түгөл эле ушул Чоң Алай районунун жашоочуларынын коопсуздугун сактоонун негизинде көптөгөн чаралар көрүлдү. Элдер ушул жердеги 3-4 айыл көчүрүлдү. Эми ушул чаралардын баардыгы 2 күн ичинде көрүлгөн болчу. Бүгүн кечэтен бери биз ушу коңшу Тажик тараптын чегара маселелери боюнча өкмөттүк комиссиясынын төрагасы генерал полковник Ятимов Саймон Саттарович менен жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келдик. Кечээки жүргүзгөн сүйлөшүүлөрүбүз майнапсыз болгон. Ошонун негизинде биз элди көчүрүүгө мажбур болгонбуз. Бирок бүгүн кайрадан ошо жолугушуулар уланып, мына эртең менен бери бир нече жолу жолугушуп, азыр гана Бишкек убактысы менен саат 1-де гана жолугушуу бүттү. Ошонун негизинде жолугушуунун жыйынтыгы боюнча жолугушуу мындай майнаптуу болду деп айтсам болот. Себеби дегенде биз сүйлөштүк, келишим кылдык, келишип алдык. Жана ошол келишкендерибиз чогуу бир протокол кабыл алдык. Ошол протоколдун баардыгы 1-2 сааттан кийин биз коомчулукка жарыялайбыз. Коомчулук баарын угат, көрөт. Ал жерде 7-8 пункттан турган биздин келишимдерибиз бар, сүйлөшкөндөрүбүз бар. Ошону коомчулук угат. Азырынча мен айтып турайын, биздин жолугушууларыбыз натыйжалуу болду. Натыйжалуу болгон жолугушууларыбыздын негизинде мен азыр эле ушул жерге топтолгон укук коргоо органдарынын жана башка органдардын кызматтарына баардыгын өз ордуларына кайтууну боюнча азыр приказ беремин. Жана алар өз ордуна кайтат. Элдердин баардыгын артка өздөрүнүн үйлөрүнө кайтарып келүүгө ал тапшырмаларды беребиз. Мен ойлоймун, келишимдерди кабыл алынган убакытлары ар түрдүү болгон. Бүгүнкү күндө биздин келишим кабыл алынды, биз кабыл алган келишимдерди буза элекпиз. Ошондуктан мындан ары кабыл алынган келишимдердин негизинде ошолордун айланасында иш жүргүзөбүз деген ойдомун. Эми эки мамлекеттин ортосунда эң негизги жоопкерчилик бул элдерибиздин коопсуздугу. Мына ушул жоопкерчиликти биз ар дайым сезебиз жана ошону камсыз кылууга аракет кылабыз.